Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз ийри сызыктуу кыймылга маселе иштөө. Биринчи маселебизди карап көрөлү. Биринчи маселеде биз кайракты алып көрөлү. Кайрактын ылдамдыгы 35 метр секундта. Ал эми диаметри 300 миллиметр. Эми ушул кайракты биз алмаштырып жыштыктары эн бир барабар 1400 айлануу минутта болгон, эн экибиз 2800 айлануу минутта болгон кайрактарды орнотуш керек дейт. Эми ошондо орнотууга биздин ушул кайрактарыбыз ушул кыймылдаткычка туура келеби же келбейби? Ушуну бизден сурап жатат. Анда биз берилишин толугураак жазып алалы. Демек, выбыз барабар 35 метр секундта. Ал эми диаметри болсо, кайрактын диаметри d барабар 300 миллиметр. Демек, мунусун айландырып алалы. 300 миллиметрибиз 0,3 метр. Демек, бизден сурап жатат. Ошол биринчи кайрактын ылдамдыгы орното турган суроо, экинчи кайрактын ылдамдыгы суроо. Эми биз маселе чыгараардын алдында 1400 айлануу минутта менен 2800 айлануу минуттаны айландырып алалы. Демек, айлануу минуттаны секундтанын минус биринчи даражасына айландыралы. Демек, анда эн 1400 айлануу минуттаны айландырабыз. Анда эн бөлүнгөн т. Демек, анда ордуна койсок 1400'дү бөлөбүз. Бир минутада 60 секундта бар. 60 секундта. Демек, барабар 23,3 секундтанын минус биринчи даражасы болот. Бул n1 деп коелу. Эми n2-син айландырып көрөлү. n2 барабар 2800 айлануу минутта. Барабар 2800'дү 60 секундтага бөлөбүз. Барабар 46,6 секундтанын минус биринчи даражасы. Биз айландырып алдык. Эми маселени чыгарып көрөлү. Биз адегенде сызыктуу ылдамдыктын формуласын жазып алалы. V барабар 2πr бөлүнгөн t. Демек, биздин радиусубуз r барабар d диаметрди 2ге бөлгөндөгүгө барабар. Ал эми бул жерден тыбыз болсо, t барабар 1 бөлүнгөн n жыштыкка. Демек, булардын маанисин койсок, анда v барабар π d n болуп калат. Кыскарткандан кийин π d n калат. Демек, анда биз биринчи кайрактын ылдамдыгын табалы. Муну v1 деп коелу, муну n1 деп коелу. Демек, анда биринчи пибиз 3,14 барабар, көбөйтүлгөн d диаметри 0,3 метр, көбөйтүлгөн n1'ибиз 23,3 секундтанын минус биринчи даражасына деп коебуз. Демек, 23,3 секундтанын минус биринчи даражасы барабар 22 метр секундта болду. Эми V2-ни таап көрөлү. V2 биз барабар π d
n2 барабар ордуна коебуз. 3,14 көбөйтүлгөн 0,3 метр диаметри көбөйтүү n2 болсо мынакей 46,6 секундта. Минус биринчи даражасы 46,6 секундтанын минус биринчи даражасы барабар бул 44 метр секундтага барабар болду. Демек балдар карагылачы, биз кайсынысын орнотсок болот экен? Биз биринчи гана кайракты орното алат экенбиз, экинчи кайракты орното албайт экенбиз. Анда жообу 22 метр секундта болот. Эми экинчи маселебизди чыгарып көрөлү. Экинчи маселебизди чыгарып көрөлү. Экинчи маселебиз. Самолеттун аба калакчасынын бобу айлануу жыштыгы 1500 n барабар 1500 айлануу минут экен. Ал эми самолеттун ылдамдыгы v барабар 180 километр саат экен. Ошол ылдамдык менен 90 километр жүрүптүр. S барабар 90 километр жүрүптүр. Демек бизден сурап атат, ошол 90 километрди канча убакытта жүрдү, тыны табыш керек экен. Жана ошо 90 километр жүргөнчө канча жолу калакча айланат экен. Калакчанын айлануу санын тапкыла дейт да. Демек бул жерден биз айландырып алалы. Демек 150 айлануу минутабыз 25 секундтанын минус биринчи даражасы болот. Ал эми 180 километр саатыбыз 50 метр секундта болот. Ал эми 90 километрибиз болсо метрге айландырсак 90 000 метр болот. 90 000 метр болот. Демек анда биз чыгарып көрөлү. Ылдамдыктын формуласы v барабар s бөлүнгөн t. V барабар s бөлүнгөн t. Демек мындан тыны табабыз. Тыны тапсак t барабар s бөлүнгөн v болот. S бөлүнгөн v болот. Демек биз анда ордуна коюп чыгарып көрөлү. Барабар S'ибиз 90 000 метр. Ал эми ылдамдыгыбыз болсо 50 метр секундта. Барабар бул 1800 секундта болду. Демек биз убактысын таап алдык. Эми биз айлануу санын таап алабыз. Демек бизде n барабар n бөлүнгөн t формуласынан nди табабыз. N барабар n жыштыгы көбөйтүлгөн убакыт. Демек ордуна коебуз. Ордуна койсок анда энибиз 25 секундтанын минус биринчи даражасы көбөйтүлгөн убактыбыз болсо, мына убакытты коебуз 1800 секундта барабар 45 000 айлануу жасайт экен. Демек самолет 90 километрде бобу барабаны 45 000 айлануу жасайт экен.
Демек жообу n барабар 45.000 айлануу жасайт. Бүгүнкү темабызда биз ийри сызыктуу кыймылга карата маселе чыгарганды үйрөндүк.